Көнүгүүлөрдү баштайбыз. Биздин эң биринчи көнүгүүбүз бул жыга чоскомузга тийиштүү тембрди табуу жана ля нотасын баштапкы эң негизги нотаны туура алуу болуп эсептелет. Темиргомузду өздөштүрүп, жаңыдан жыга чоскомузга өтүп аткан аспапчылардын негизги жаңылыштыгы бул темиргомуздун техникасы менен, тамактын жана тилдин темиргомузда пайдаланылган техникасы менен жыга чоскомузда ойноо болуп эсептелет. Эгерде биз темиргомуздун техникасы менен жыга чоскомузда ойной турган болсок, мындай добуштарды алабыз. Ал эми жыга чоскомуздун өзүнүн техникасы менен ойногондо бизге керектүү терең жыга чоскомуздун өзүнүн тембрин жана добуш бийиктиктерин алабыз. Адегенде биз ля нотасын туура алууну үйрөнөбүз. Тилди туура коебуз, тилдин түп жагын түшүрөбүз. Тамакты ачабыз жана ля нотасын так туура алууну көздөйбүз. Биринчи көнүгүүнү баштоодон мурда ачык жана жабык тамактар жөнүндө түшүнүктү дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Темиргомуздагы сыяктуу эле жыга чоскомуз ойноодо дагы ачык жана жабык тамактын мааниси өтө зор. Биринчи добуш албетте ачык, ля нотасы, ал эми си жабык. Көнүгүүлөрдө ачык жана жабык добуштарды белгилөө үчүн тийиштүү ноталардын үстүнө А жана Ж тамгалары коюлган. Экинчи көнүгүүдө дагы ачык жана жабык добуштарга терең көңүл бөлүп, ар бир обертонду жогорку тактыкта алууга аракет кылышыбыз керек. Адегенде бул көнүгүүнү аудиосун абдан көп жолу угуп өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Андан кийин ойноо жеңил болот. Үчүнчү көнүгүү. Жыга чоскомуз күүлөрүндө лядан төмөн жайгашкан соль бекар жана ми добуштары абдан көп кездешет. Мына ошондуктан бул көнүгүүдө дал ушул лядан төмөнкү добуштарга көбүрөөк көңүл бөлүп, аларды так алганга аракет кылабыз. Төртүнчү көнүгүү. Жыга чоскомуздун эң жогорку добушу фа диез нотасы менен чектелет. Мына ошол фа диез нотасынын алдындагы ми нотасы жыга чоскомуздун так алууга эң татаал добуштарынан болуп эсептелет. Бул көнүгүүдө дал ошол ми добушу көбүрөөк кездешет. Көнүгүүнүн максаты ошол ми добушун так алууну өздөштүрүү. Ошондуктан дал ошол ачык добуштарга өзгөчө ми добушуна көп көңүл буруш керек.
Бешинчи көнүгүү жыга чооскомуздун толук диапазонун камтыйт. Андан тышкары дагы бир эске сала кете турган нерсе, темир комуздагыдай жыга чооскомузда бир кагуу менен 4-5 добушту алууга мүмкүн эмес. Анткени анын үнү кыска. Ал эми жыга чооскомузда музыкалык практикада биз бир кагуу менен 2 гана добуш ала алабыз. Болбосо ар бир добуш үчүн бирден кагуу керек болот.